Журналистикада өтө маанилүү эрежелердин бири бул факт менен пикирди ажырата билүү. Фактынын тактыгы сенсациядан дагы маанилүү. Бул факт-чекер жана ийиктөөчүнүн алтын эрежеси болуп саналат. Анда эмесе бүгүн сиздер менен фактыны пикирден кантип ажыратуу керектигин сүйлөшөбүз. Факт бул чындык жана ишенимдүү маалымат. Фактылар документтер жана булактар менен бекемделет. Фактылар талашсыз. Ал эми пикир бул биздин сезимдерибиз, божомолдорубуз жана чындыкты субъективдүү кабыл алуу. Жөнөкөй эле мисал. Эшикте жылуу аба ырайы. Бул жөн гана менин оюм. Мен үчүн жылуу, кээ бирөөлөр үчүн салкын болушу мүмкүн. Факт сыртта +5 градус. Ал эми ким бул маалыматты кандай кабыл алат, бул анын жеке иши. Факт-чекердин милдети коомчулукка фактыларды жеткирүү. Факт-чекер жээликтөөчү куру сөз менен эле өлкөдө коррупция гүлдөп жатат, бюджет тонолду деп айта албайт. Бирок фактыларды келтирип, башкача айтканда, коррупцияны кабылдоо индексинин дүйнөлүк рейтингинде Кыргызстан, Камерун жана Уганда менен бирге 180 өлкөнүн ичинен 144-орунда турат деп айтылат. Ошондой эле 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча бюджеттин тартыштыгы 35 миллиард сомду түзүп, рекорддук көрсөткүчкө жетти десе болот. Бул билдирүүлөрдүн баарын, тактап айтканда, конкреттүү фактыларды расмий булактардан издеп текшерүү жеңил. Бирөөнүн пикирин фактыдан ажыратып көрсөтүү менен биз маалыматты алдаганча объективдүү кабыл алынышына шарт түзөбүз. Сиздер менен факт-чек KG болду. Жактыруу кнопкасын басып комментарий калтырыңыз. Бул биз үчүн чоң сыйлык. Мындай жол менен биз сизге жасап жаткан ишибиз жагарын билебиз жана сиздер үчүн мындан ардагы чын жүрөктөн видео тартуулоону уланта бермекчибиз. Өзүңдү алдоого жол бербе. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.